Саламатсыңарбы, менин кымбаттуу окуучуларым. Силер менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Анда бүгүнкү сабакка карата жагымдуу маанай түзүп алалы. Күндөй болсун жүзүбүз, ынтымакта, биримдикте болсун күлкүбүз. Ар дайым маанайыңар күндөй ачык болсун. Бүгүнкү сабакка керектүү окуу куралдарын даярдап алалы. Кыргыз тили окуу китебибизди, дептерибизди жана калем сабыбызды даярдап, ыңгайлуу олтургула. Өтүлгөн темалар боюнча эмнелер эсибизде калды? Сөз мааниси боюнча бир нече түргө бөлүнөт. Уңгулаш сөздөр, татаал сөздөр, жөнөкөй сөздөр, кош сөздөр, кошмок сөздөр жана кыскартылган сөздөр болуп бөлүнөт. Анда окуучулар төмөнкү ребус аркылуу бүгүнкү тема келип чыгат. Сабиз, нан, от, ноль, ит, машина бар. Жаланган өтүрлөрдү пайдаланып, же болбосо сөздөрдөгү кызыл тамгаларды пайдаланып, теманы ойлонобуз. Ойлонгулачы балдар. Азаматсыңар, кызыл тамгалуу сөздөрдү кошсок, бүгүнкү темабыз синонимдер. Бүгүнкү сабакта синоним сөздөрүн билесиңер. Сүйлөмдөгү синоним сөздөрдү талдап, салыштырып, жыйынтык чыгарууга үйрөнөсүңөр. Анда буга чейинки маалыматтарыбыз боюнча, мисалы, кыргыз жери, көрктүү, сулуу, кооз. Кыргыз жеринин кандай экендигин көрсөтүп айтып жатат. Синоним грек сөзүнөн алынган, мааниси бирдей, бири-бирине окшош дегенди түшүндүрөт. Айтылышы жана жазылышы ар түрдүү, бирок маанилери бири-бирине жакын, бирдей болгон сөздөр синонимдер болуп саналат. Төмөндөгү күлдү деген сөзгө каткырды, жылмайды, бырс этти, ээрип калды сөздөрү маанилери жактан бири-бирине окшошуп турат. Каткырды, катуу күлдү, жылмайды, бир аз күлүмсүрөп койду, бырс этти, кокусунан күлүп жиберди, ээрип калды, абдан катуу күлдү. Булар күлдү деген маанини түшүндүрөт. Мисалы, баштаган ишиңер ийгиликтүү болсун, баштаган жумушуңар ийгиликтүү болсун. Ишиңер жана жумушуңар сөздөрү синонимдик сөздөр. Алыстан бир кишинин карааны көрүндү. Алыстан бир адамдын карааны көрүндү. Баланын тили ширин, таттуу, бал. Синонимдик сөздөр ширин, таттуу, бал сөздөрү. Китептин 74 бетин ачабыз. Апам тиккен чак көйнөк. Апам мага арнап тикти. Татынакай чак көйнөк. Кийип алдым келиштирип, жолдошторум көрсүн деп. Таза кием көйнөгүмдү, кирдетпейм, чаң жугузбайм. Тең туштарым баары сылык, ойнойм, ырдайм, урушпайм. Апам тиккен чак көйнөгүм эскирбейт да жыртылбайт. Кайра жаңы, кайра таза, кийген сайын жылтылдайт. Тексттен синоним сөздөрүн табабыз. Биринчи көнүгүү. Ырдын биринчи куплетин көчүрүп жазгыла. Жолдошторум деген сөздүн синонимин
Текстин тапкыла. Биринчи куплетин жазып, жолдошторум синоними кайсыл жерде экенин табабыз. Төмөнкү сөздөрдүн синонимдерин тапкыла. Үй, иш, шаар, сүйлөө, акылдуу, киши. Үй жана иш сөздөрүнүн синонимдерин берилген, калгандарын дептерге аткарабыз. Синонимдик түгөөлөрүн тапкыла. Төмөнкү сөздөрдү дагы жазуу түрүндө аткарып чыгабыз. Синоним сөздү белгиле. Жаз, жай, май, татуу, ачуу, күчтүү, карылуу, 5, 3, 2. Ойлонгулачы балдар. Синоним сөздү белгиле. Азамат сыңар, күчтүү, карылуу. Айлакер сөзүнүн синонимдик түгөйүн тапкыла. Жоош, коо, ойчул, кеңешчи. Айлакер сөзүнүн синонимдик түгөйү кайсы? Азамат сыңар, Б вариант коо. Бүгүнкү сабакта эмнелерди билдик? Айтылышы жана жазылышы ар түрдүү, бирок маанилери бирдей болгон сөздөр синонимдер экендигин билдик. Синонимдик сөздөрдү бышыктадык жана аларга карата көнүгүүлөрдү иштедик. Төмөнкү баалоо критерийлери боюнча бүгүнкү сабакты өзүн өзү баалоо болот. Азаматсың, жакшы, мындан дурусураак бол жана аракеттен баалоолору менен өзүбүздүн билимибизди баалайбыз. Үйгө тапшырма 5-6 көнүгүүлөр. Көңүл бурганыңар үчүн